Бул магазинди ачканыма 2 жыл болду. Банктан аябай чоң кредит сумма алган болчумун. 1,5 ай болгон, өзү бир үйүбүз бар болчу, ошону сатып бул жакка киргизди эле. Вакыт бар болчу. Биз көргөндөн 40 мүнөттөн кийин өртөндү магазин. 12:20, то есть тиги домдон мага досум жашайт эле, звонок этип видео менен жөнөттү, тиги магазин күйүп атат депчи. Бирок биз келсек магазин күйбөй аткан экен. Тиги самсагана күйүп аткан экен, анан тиги жакта борсоккана күйүп аткан экен. Бул жакта эми 1,5 унутканда тиги свет өчүп калганда, кетип калышкан, бир плита калганда тамысылыпчы. Ошосо бирок андан дагы бул кичинекей өрт болуп аткан кезде мен ойлойм, ошреспи свет эмне? Ошол маалда өчүрүш керек болчу да, өчүрбөй коюшту да. Качан пожарный службаны иштете баштайсыңар десе, пока свет өчмөйчө биз иштетпейбиз деди да. Анан суу менен жөн эле турушту пожарный служба. Эң акыркы закуптарын кече киргизген болчук. Налогду убагында төлөйт болчук. 5 балам бар. Бир кызым Кореяда окуйт. Эми билбейм, алардын обучениясына да кандай болот эми. Кандай кымбат товарлар болчу да. Бар күйүп кетти. Биз магазинди ачып, хотя бы товарларды алып алалы десек, тоже уруксат бербей койду. Ичинде де азыр угарный газ буланып калышыңар мүмкүн деп бизди сыртка чыгарып коюшту. Эми бул мисалы магазин ичиндеги товарлар өзү өтө кымбат товарлар болчу. Мына 2 күндөн бери биз тынбай товар алып атканбыз. Примерно бу эсепте өзүбүздүн немебиз бар, где-то 300 миңдей долларлык товар болчу да. Эми акыркы алган товарларыбызда 20 миңден 40 миң долларга чейин товар алганбыз. Эми мэрия деп атайынбай, ошондой бир жабыр таткан адамдарга жардам көрсөтүү үчүн каражат бөлүнгөн эмес да, каралган эмес. Эми ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо багытында жардамдар бар, материалдык жардам берип жүрүшөт. Бирок ошондой кырсыктан улам өрт башка кырсыктардан улам жабыр таткандар жардамдар кабыл алган эмес.